Кыргызстан Тажикстан менен чек арасында убактылуу чектөөлөрдү киргизди. Бул тууралуу УКМКдын чек ара кызматы маалымдады. Мындай чечимди министрлер кабинети 21 май күнү кабыл алган. Тажик жарандарынын Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө, өлкө ичинде жүрүүсүнө жана Кыргыз Республикасын транзиттик өлкө катары пайдалануусуна чектөөлөр коюлган. Ошондой эле Кулунду, Кайрагач, Кызыл Бел, Бордово жана Карамык өткөрүү пункттары аркылуу коңшу өлкөгө жүк ташууга чектөөлөр коюлган. Ошол эле учурда Тажикстандын аймагында жүргөн кыргыз жарандары, ошондой эле Кыргызстанда жүргөн тажик жарандары мекенине өтүп кете алат. Россиянын президенти Владимир Путин менен Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров сүйлөшүүлөрдөн соң бир аз убакыт таза абада сейилдеп, андан кийин коштошту. Кадрларда көрүнүп тургандай эки лидер сыртта сүйлөшүп туруп, кийин Путин кыргызстандык кесиптешин узатып коет. Жолугушуу Сочи шаарында болуп өттү. Мамлекет башчылары Кыргызстан менен Россиянын байланыш мындан ары өнүктүрүү келечегин, кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал жана башка актуалдуу темалар тууралуу кеп кылышты. Бүгүн 24 майда кечинде Бишкек шаарынын түштүк-чыгыш тарабында имарат өрттөндү. Ал кафе экенин күбө болгон окурмандар билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алгачкы маалыматы боюнча өрттү өчүрүү үчүн 2 бөлүм жөнөп кеткен. Кийинчерээк такталган маалымат боюнча өрт шашлычник кафесинде чыккан. Саат 19:10 чектөөгө алынды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев сот системасынын өкүлдөрүнө жана прокурорлорго каршы митингчилер менен жолугушту. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Маалыматта жазылгандай, митингдин катышуучулары жана уюштуруучусу Мухтар Шарипов УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке жолугушуп, жөнөкөй жарандарга карата тергөө жана сот иштери жүрүп жаткандыгы, ошондой эле жактоочулардын, эксперттердин, прокурорлордун жана судьялардын мыйзамсыз иш-аракеттери жөнүндө өз билдирүүлөрүн айтышты. Камчыбек Ташиев митингчилердин бардык катышуучуларына улуттук коопсуздук органдары арыз ээлеринин ар бир кайрылуусу УКМКнын компетенциясына ылайык жана мыйзамдын чегинде каралаарын айтты. Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков Евразия экономикалык комиссиясына министр болду. Бул маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка ылайык эми Асанбеков энергетика жана инфраструктура маселелерин көзөмөлдөйт. Буга чейин бул кызматты Эмил Кайкеев аркалап келген. Белгилей кетсек, ЭЭК коллегиясы 10 кишиден турат. ЭЭПтин ар бир өлкөсү 2 адамдан көрсөтүлөт. Комиссиянын курамында Асанбековдон тышкары бажы кызматташтыгы боюнча министр болгон Максат Мамытканов да бар. Жалал Абад шаардык милициясы түнкү өспүрүм аталышындагы рейд өткөрдү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Акыркы коңуроого байланыштуу өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоого багытталган рейдке мэриянын кызматкерлери жана социалдык педагогдор катышты. Жалал Абад шаарында максатсыз жана ата-энесинин коштоосу жок жүргөн 16 өспүрүм аныкталып, жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүү менен ата-энелерине тапшырылды. Ошондой эле шаар аймагындагы ар кандай терс көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында шаардык билим берүү бөлүмүнүн экотехинспекциянын кызматкерлери менен биргеликте парктарда профилактикалык иштер жүргүзүлдү. Эс алуу жайларындагы аттракциондорго түшүүдө жарандарга этият болуу зарылдыгы эскертилди деп айтылат маалыматта. Ал эми Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн жана Таш көмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мектеп окуучуларын акыркы коңуроого байланыштуу кабыл алынган чектөөлөрдү туура кабыл алуу менен эрежелерди сактоого чакырышты. Жаратылыш койнунда эс алууга чыгууга да тыюу салынгандыгын эскертишти. Белгилей кетсек, облустук милиция тарабынан акыркы коңуроого тиешелүү жумуштарды жүргүзүү үчүн 700гө чукул кызматкер бөлүнгөн. Караколдо таштанды салынган 18 контейнер уурдалды. Ысык көлдө Григорьевка айылында белгисиз адамдар таштанды үчүн орнотулган 18 контейнерди уурдап кетишти. Бул тууралуу Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаев билдирди. Жыл башында биз Григорьевка айыл өкмөтүнөн 50 контейнер сурап, шаардын тазалыгы жана кооздугу үчүн койгонбуз. Бирок андан бери 18 контейнер дайынсыз жоголгон. Анткени алар түн ичинде уурдалган. Достор, эгер ушундай улана берсе, анда биз өнүкпөйбүз. Келгиле шаарыбызды колдойлу. Люктарды, контейнерлерди, жол белгилерин жайына койгула. Уурдалган контейнерлерди жаңысына алмаштырганга акчабыз жок. Сураныч, шаарды биргеликте өркүндөтөлү, деди мэр. Жалал Абадда 20 жылдыктар жалгыз бой энени үйлүү кылышты. Бул тууралуу соц тармак колдонуучулары жазды.
Сузак районуна караштуу Ак Тоок айылындагы Шабданбай Абдыраманов аттындагы орто мектебинин 20 жыл мурда бүткөн окуучулары үйү жок жалгыз бой энеге үй куруп беришти. Бул эжеке бизге да сабак берген эле. Жагымдуу кабарды угуп сиздер менен бөлүшкүм келди деп жазган колдонуучу.